Дал ушул биз турган жол Өзгөн шаарынан Кашка-Терек айылына алып барчу жол жалпы узундугу 8 чакырымды түзсө, тиешелүү адистердин айтымында ар жыл сайын капиталдык ремонттон өтөт, бирок учурдагы абалы тамтыгы чыккан бир тегиз жери жок. Эгерде жол тегиз болсо, Өзгөн шаарынан Кашка-Терек айылына чейин 10 мүнөттө жетүүгө болот. Анткени ортодогу аралык болгону 8 чакырымды түзөт. Бирок жолдун азыркы начар абалы убакытты алып, жарым саатта араң жетесиң. Жергиликтүү бийлик жолду ар жыл сайын оңдоп түзөөдөн өткөрүлөт деп жатат. Бирок азыркы көрүнүшү ушул. Кыш мезгилинде кар сүрдүрүү, жолго туз же кум чачуу иштери дагы болбойт. Айтор социалдык көйгөйгө бай. Арызанган жашоочуларды жооткотуп, айыл өкмөт быйыл 2 километр жолго асфальт басылат деген. Жок, жол ремонт кыйла жылдан бери жок. Анан канча жыл экенин билбейм. Мындай ямочный ремонт кылышат. Ошо толка ходовой эле кылабыз да. Жолубуз көрдүңөрбү жолду? Машинаны бир ямадан кассаң экинчисиге тиет экен. Экинчиси десең үчүнчүгө тиет. Мына өзбектерден ана Кошкоргондон арагы да ошондой яма. Өзүңөр да келе айтасыңар го. Айыл менен шаарды катташтырган бул жолго 1976-жылы асфальт төшөлгөн. Андан бери чуңкур жерлерде шагыл же топурак толтуруу иштери гана жүрдү. Республикалык бюджеттин эсебинен былтыркы жылы 7 километрден ашык бизде асфальт басылды. 20 километрден ашыктар жолдорубуз шагыл төгүлүп жасалды. Быйылкы жылы дагы аракеттер болуп атат. Жыл сайын ар бир айыл өкмөт ошол өзүнүн ар бир айылындагы көйгөй маселелерди чечүү боюнча аракеттер жасап келишүүдө. Деп беш ишканасына карайт ошол жолубуз. Азыр мен бул боюнча өкмөт башчысы менен да сүйлөшүп келдим. Кудай кааласа мына жакын арада ремонт иштерин баштайбыз. Буга чейин жолду оңдоп түзөө, асфальт төшөө иштеринин баары кечеңдеп кеткенин, айылдын макамы жок экендиги менен түшүндүрүшкөн. Эми айыл статусун алды. Жашоочулар болсо ремонт иштеринен үмүт артып турган чагы. Эске салсак, баш төбө айыл өкмөтүнө караштуу Кашка-Терек айылында 500дөй кожолук түтүн булатып келет. Жалпы 3000ге жакын тургун жашайт. Айымкан Исралгызы, Азам Бузирков, Ынтымак.